Ай кыздар, күйөөңөрдү аңдып кемчилигин издегенин ордуна өзүңөргө убакыт бөлгүлөчү сураныч. Жашоого бир эле жаралдык го. Өзүңөрдүн жашооңор менен жашагылачы дейт. Мына могу сөз мындай алтын сөздөр да. Мени комментарийде мен байкайм да көп эле ушу дайыма эркектер защищать эте берет, ушу эркектерге эле эркектердин эле көтүн жала берет, ушу эркектерге эле жагына берет деп жазган аялдар да мындай. Бала бакчада жүргөндө элестете берем да, сен төтүйгө болуш койдуң, сен мага болушкан жоксуң. Кыздар мындай да, аялдар элестеткиле, ошондой аялдар күндүн ысыгында тон кийип алып, бутуна кирзовый өтүк кийип алып, илтеген кылычты алып, башына шапканы мындай көзүнө жаап туруп кийип алып, эркек менен күрөшкөнү келет да, мынтип кылычты көтөрүп алып. А мен болгону айтып атам, ай, алтыным, ал дагы тонду чечип койчу. Ал да кирзовый өтүктү чечип кой, күн ысык. Көзүңдө шапканы алып кой, алып сал. Анан эркек сени менен мушташкан жок, кылычты алып барбай эле кой. Эркек менен отуруп сүйлөш десем, сен ага болушуп атасың деп атат да. А мен болсо силерге аялдарга жакшылык кылайм деп атам. Анткени силер көрбөгөн нерсени көзүңөрдү чоң ачып айтып берип атам. Ал нерсеничи, кыздар, мен айтып берген нерсени $1000, $10,000, $100,000 дагы эч ким айтып бербейт. Анткени кыргызча илимий жактан толтура маалыматты чогултуп, биздин менталитетке туура келген, биздин жашообузга туура келген, ар бирөөгөнүн ситуацияңарга туура келген нерсени эч ким айтпайт. Сырттагы коучтарды 1000 окуй бергиле, аны түшүнбөйсүңөр. Мен врачмын. Мен деген жашоомда көргөм, бизнесте жасагам. Өзүм дагы силер жашаган жашоодо бактысыз жашап көргөм. Бирок мен ошол аңдан чыктым. Силерди чыгарайын десем, болбой ошо аңга тырышып, жабышып, өзүңөр секирип атасыңар. Ошон үчүн мени жаман көрбөгүлө. Мен силерге жамандык кылгым келген жок. Мен силерди жамандагым келген жок. Эркектерге жагынгым келген жок. Эркектер силерге окшогон эле бактысыз адамдар. Алар силерди түшүнбөй бактысыз болуп атат, силер аларды түшүнбөй бактысыз болуп атасыңар. Аларга дагы силер жөнүндө чоң көзүн ачып айтам. Бирок аларга критика аркылуу айтса болбойт. Алардын психологиясы ошондой. А бизге аялдарга чокуга бир коюп туруп, критика аркылуу айтпасак, өзүбүздү аяп эле шорголоп, бири-бирибизди аяп жыргап жата беребиз. Эми түшүндүңөрбү? Окууга, курстарыма келгиле, көздөрүңөрдү чоң ачкыла.